Assalamu алейкум. Урматтуу Москвада мектеп жаткан бир туугандар, эже карындаш, агайын эле амансыздарбы? Күндөн күнгө интернет алам өнүгүп, Wildberries озондор популярдуу болуп, жумасына 100 миңдеген, 150 миңдеген рубльдерди таап аткан биздин мекендештерибиз аябай көп, туурабы? 2 айдан бери мен Эломан тууганыбызды тартып келем, метро Кашковскаяда. Кудай кааласа жакын арада дагы обучение башталат. Андыктан байкап туруңуздар, семинарларга келип катышсаңыздар болот. Бекер семинар келип байкап көрөсүздөр. Могу жерде окуп аткан, окуп бүткөн биздин мекендештер бар. Мындай көзүңүздөр жетсе окусаңыздар болот. 1 ай бою окуу болот. Курстун баасы 40 000 рубль туугандар. Ушул жерден нөлдөн баштап окутушат. Ошол ноутбукту кармай албай, иштетиш билбей экен мекендештерибиз плюска чыгып, товар оборот кылып жүргөндөр аябай көп экен чындыгында. Азыр могу жерде окуп аткан балдар, кыздар бар. Кененирээк маалымат алып берелик. Андыктан кылдатык менен ушул видеону көрүп туруңуздар. Бул видеодо акча табуунун сырларын айтып беребиз кыскасы туугандар. Эломан, ассаламу алейкум. Кандайсың? Алейкум ассалам. Калыңыздар, жакшыбы? Жакшы. Иштер болуп. Офисти өзгөртүп койдуң. Чоңойтуп. Жаңы офис алдык. Обученецтерге, учениктерге. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Өзүңүн сырларың менен бөлүшөсүң эми. Бул жакта эч кандай деле сыр же болбосо секреттер деле жок. Болгон эле чоңураак офис алып, атайын кыргыз мекендештерге окууну дагы улантып атабыз. Анткени көпчүлүгү спрос көп болгон үчүн чоңураак офис алып бул жерге окуталы деп чечтик. Дагы жаңы курс ачып келип обучение алсаңыздар болот бул жактан. Бир группада канча адамды окутууга даярсың сен? Буга чейин 7-8 адамга чейин окутуп атканбыз. Анткени офис кичинекей, спрос азыраак болчу. Азыр 15 адамга чейин алабыз. Мурдакыдай эле 3 адам окутабыз бул жерден индивидуальный подход менен. Базарга алып барып сопровождение менен окутабыз. Азыр сага келген адам ноутбук менен келиш керек. Рубль менен келиш керек. Анан кийин бир аз жандадан тыйын болуш керек. Кеминде бир 60-100 миңдей. 60-100 миң эмес, 30-40 миң менен соданы баштап кетсе болот бул жактан. Буга чейин тартылганда ким канча акча менен келген болсо ошого карап, могу товарды алгыла, могу товарды албагыла деп кеңештерди айта кетчү нерсе ошол жагын. Ким канча акча менен келсе, балким кээ бирөө 40-50 миң менен келиши мүмкүн, же болбосо да башка бирөө 100 миң, 200 миң андан чоң акча менен да келиши мүмкүн. То есть ар бир адамга өзүнүн акчасына жараша, финансына жараша подход кылабыз бул жактан, жол көргөзүп, кандай товар сатыш керек, анткени товарлардын түрлөрү аябай көп. Базарда, рынокто барып эле там катар менен алып сатып кетиш болбойт. Ошол боюнча да биз товар тандап, жол көргөзүп, полный үйрөтүп беребиз. Бизден келгендин көбү чоң эжелер, үйдө бала караган апалар экен да. Мындай үйрөнүп кеткендер болдубу? Нааразычылыгы жокпу? Чындыгын айтсам, нааразычылык болгон жок, анткени аябай жакшы карап, индивидуальный подход менен окуттук. Кээ бирөө убактысы болбой калат обучение келгенге. То есть обучение эмес күндөрү да келип бизден индивидуальный да алып кетип атышты обученияны. Мындай нааразычылык сөздөрдү бизде болгон жок. Анткени үчөөбүз үч жактан үч подход менен үйрөтөбүз. Семинарлар саат канчада болот? Семинар боюнча 9-10-11 ноябрда кечки саат 7-де келип катышып кетсеңиздер болот. Семинар кирүү акысыз. Бекер ушул жерге көрүнүп кетет. Бекер ушул жерден келип толук маалымат алып кетсеңер болот. Анан жерден. Ноутбук канча миңдик болуш керек? Ноутбук өтө деле кымбаттын кереги жок. Баягыдай MacBook же Apple компаниясынын 100 миң, 200 миңдин ноутбуктардын кереги жок. Болгон 15-20 миңдик бюджетный бушный ноутбук алып келсеңер эле, главный иштесе болду. Ошо менен азыр биздин учениктер деле, окуучулар ошондой эле ноутбуктар менен иштеп жүрүшөт бардыгы. Бир сурап көрөлүк анда могу жакта. Бул жакта биздин окуучулар азыр отурушат. Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Буга чейин кандай жумушта иштедиңиздер эле? Wildberriesке кирип, сиздер ошол биз көргөн YouTube'дагыдай ошол 100 миңдеген сомдорду жумасына таап атасыздарбы? Жакшы жаман жагыны биздин эже карындаштарга мындай ачык айтып берсеңиздер. Сыр кылбай. Буга чейин биринчи Москвага келгенде 2 жыл мурун официант болуп иштегенмин. Wildberriesте именно одежда менен 3 айдан бери иштейм. Жумасына 50-60. Табат элеңер? Азыр 50-60. Жумасына азыр? Да. Таза? Нет.
Кандай тазасы айына канча тапса болот? Тазасы, ну, жумасына 50-60, тазасы жарымы примерно 30 миң. 30 да. Айына таза бир 120 миңдей бар экен анда. Кенен кесир басасыңар. Калаган жерде отурасыңар, чай ичесиңер дегенде бирөө силерди карабайт. Жеңил экен негизи бул Wildberries. Да. Көнүп калдыңарбы? Силерден ушул Элемандан окуп бүттүңөр. Өзү ошол айткандай эле мындай сөздө туруп сопровождение менен садоводдорго алып барып товарларды көргөздүбү? Да. Ошондой эле болду да. Ишиңиздерге ийгилик. Дагында болсо чоокуларга жеткиле. Сүйлөп бересиң тууганым сен дагы? Бир-эки ооз? Бул жакта да. Кошуласың сен дагы сөзгө. Аябай эле уялчак болот. Мейли. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мен соттарыңыздар жакшыбы? Сонун өзүңүз кандай иштер болуп атабы? Жакшы болгон. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Wildberries'тин жакшы жагы кандай, жаман жагы кандай, буга чейин кандай иштедиңиздер эле? Акчасы жөнүндө сүйлөшөлүк кыскасы. Сразу акчасы. Акчасы жакшы тапканда жумасына болгон 250-300 миңге чейин. Жумасына чистый 147 миң калган эң көп. Атыңар ким? Эрбол. Эрбол миллион экенсиңер да? Эрбол миллион. Машалла. Еще азыр дагы күчөйүп атабыз. Буюрса жумасына 300 миң эмес, где-то 3 миллион, 4 миллионго чыгабыз деген пландар бар уже. Эң жакшы сезон бул жаңы жыл сезону. Азыр эмне сатып атасың сен өзүң? Меники основном игрушка. Игрушка менен даярданып ошого сатканга аракет кылабыз. Где-то жумасына 3 миллион болбосо да бир 2 миллион 900 кылганга аракет кылабыз. Машалла. Биз эле жүрөт экенбиз да, видео тартып кой. Элдин баары менден акча сурап жүрөт. Ошондой болуп калган жаша. Акчаны сапырып кандай. Анан жаман жагы жок, просто жалкоо болуп кетесиң ошол. Байыган сайын адам жалкоо болот дейт ошол. Эртең менен эрте турабыз. Канчанчыксың өзүң? 2001. 2001. Эртең менен эрте туруп барабыз рынокко, 10:30, 11:00 таң атпай. Молодец. Ошо тап 4-5-те келебиз. Буга чейин эмнеде иштедиң эле? Буга чейин Сурекада иштегем. Акча таптың баяктан? Кандай болду? Тапкандай болгом. Бул жакка салыштырмалуу аз да. Сен аракет кылып жашооңду өзгөрттүң мындай айтканда. Ооба, аракет. Сунуштайсыңбы? Жигиттер көрүп атат бизди. Баарына сунуштайм. Аракет кылса берекет дейт. Кылса болот. Бардык нерсени. Бир эле Wildberries эмес, дагы көптөгөн иштер бар, бирок Wildberries эми азыркы интернет магазин болгон үчүн бул жакта возможность өтө чоң Wildberries'те. Основном ол үйдө отурган эжелер жана бала карагандар үйдө отуруп эле ноутбук менен 1-2 саат иш кылып койсо, миллионсу да кылып коет айына. Миллионсу да болбосо деле өзүнө жете турган чыкса болот. Көп оор иш кылбай делечи, рынокко барат, 1-2 сумка алып келет, аны жөнөтүп коюш оңой эле ал. Оор деле иш эмес. Ишиңе ийгилик. Молодец. Бул жерден дагы ушундай иштер кыласыңар. Болгон азыр жарым эле окуучулар калды. Буга чейин булардан кийинки дагы группалар бар эле. Акыркы окуткан группа жалаң семейный адамдар келип окушту. Балдарын сүйрөп келип, кичинекей 4 айлык баласы менен 2 жаш, 5 жашта балдар менен келип, үйүндөгү жумушуна карабастан кечинде келип 2 саат, 3 саат убактысын бөлүп келип окуп, азыр жакшы продажага чыгып атышат. Кээ бирөө машинадан күйөөлөр карап калышат, балдарын. Ушундай учурлар да болду. Бирок ошого карабастан бардык нерселерди жеңип, өздөрүнүн тоскоолдуктарын поддержка беришип, жакшы продажага чыгып атышат. Азыр эң алды эле акыркы бүткөн группалардан уже мен кечен эле текшердим. 500 миң бир айга 500 миң доходко чыкты. Мен өз көзүм менен барып көрдүм. Анткени алар ушул эле зданияда же ушул территориядан офис синмайтеп чыгышкан. Биз барып ошолорду контроль кылып да карап турабыз. Жардам берип, Жардам берип. Обучение бүткөндөн кийин, окуп бүткөндөн кийин биз сразу бөлүп чыгарып салбайбыз. Ошондой барып карап текшерип турабыз. Анткени окуп бүткөндөн кийин ар кандай суроолор келип калышы мүмкүн да. Вот ошолорго барып, биздин өзүбүздүн общий группалар бар WhatsApp'тарда. Ошолордон жооп берип турабыз. Түшүнбөй аткан нерселерди сурашат. Биз дайыма бош убактыбыз болгон учурда эле сразу жооп берип турабыз. Башка обученияларга караганда өзгөчөлүгү кандай могу сенин курсуңдун? Бизде өзгөчөлүгү базарга алып барып сопровождение менен товар тандашабыз. Анткени көпчүлүк эле билбейт да, келип балким сезон бүтүп атканда, балким жайкы сезон же күзгү сезон бүтүп атканда, күзгү товарлар менен кирип алышы мүмкүн. То есть ал уже банкротко кетиши мүмкүн. Товарлары калып калат өтпөй. Ошон үчүн биз сезонго жараша же болбосо круглогодичный жыл сайын өтө турган товарлар тандашканга да жардам беребиз.
Бул жигит жакшы тандапты, игрушка негизи. Бияк- Анын сезону жок да. ооба Ачык. игрушканыкы бардык мезгилде эле кете берчү товар да. Аябай жакшы кеткен, азыр только игрушка менен сатып атат. Ар ким өзүнүн товарларын тандап, өзүнүн товарларын таап сатып атышат. Бир айдын ичинде мындай сат плюска чыккандар болобу? Могу товарлар кимге карайт азыр бул? Бул жакта биздин окуучулардын товарлары, бул жакта носкилер, дагы носки, бизден ученик кыздардыкы. Биякта дагы шапкалар бар, кышкы топулар мындайча айтканда. Мындай айтканда, могу шапканы канчага аласыздар? Мисалга бул Сыр болбосо. бул шапканы оптовый ценасы 320-350 рубльдан. Сатылышы? Сатылышы 1100-1200 рубльга сатылат. Алабы? Алат, аябай көп алышат. Молодец. Күнүгө бир коробка болбосо да жарым коробкадан көбүрөөк кетет бир товардан. Шарфы дагы бар экен мындай. Шарфы менен кошо. Жакшы, жакшы. Бул Так, жактачы бытовой техникабы? биякта духилер, парфюм сыяктуу товарлар дагы. Уже мен көпчүлүгүнүн товарларын билбей калдым, анткени өздөрү өздөштүрүшүп, тартып, сүрөткө тартып, бул жактан уже продажага чыгарып сатып атышат. Мына бул жерде өздөрүнүн принтерлери дагы бар, мындай штрих-код чыгаруучу. Ушулардан деле мында пайдаланса болотпу? Бардыгы учениктерге алынган. Келип товардын түстө Акысыз булар же? жок, мунун бардыгы обучениянын курстун акчасынын ичине кирет. Вот офис ушул жактан келип сүрөткө тартып, фотобутканы алып койгонбуз. Фотобуткаңар деле бар эле. Аны жыйнап алып койгонбуз тиги бурчка. Фотобутка Пайдаланса сүрөткө болот. тартып, бардыгын келип, кенен кесирип колдонсо болот. Бул жактан штрих-код чыгарып чаптап кетиришет. Товарын чытап кетишет, товарын биз жеткирип турабыз. Жакшы. Ишиңер ийгилик. Дагы кандайдыр бир сөздөр калдыбы? Айтып атышып. Айтылчу деле сөздөр тренингде келип, семинарга катышып, 9-10-11 числодо, 11 ноябрларда келип тренингге катышып кетсеңиздер болот. Туугандар, мен комментарийга WhatsApp группасына коюп койгом. Кирип катталып карап туруңуздар. Өздөрү айтышат убакыт саатына. Анан кийин келип катышып кетесиздер. Метро Кашковскийден бир 8 мүнөттүк жол. Машина менен келчүлөр парковкалар бар. Кенен азыр келе берсеңиздер болот. Тышкылык аманчылыкта жүрөлүк туугандар. Өзү негизи ушул жашоону өзгөртүрүш ар бир адамдын өзүнөн да чындыгындачы. Мына мен деле мен тааныган адамдар деле көп иштеген жерлерде өзүм курьер болуп иштеп жүрдүм. Эле аракет кылтабыз, Аллах Таала берип атат. Ар бир иште, мисалы, Wildberries болобу, такси болобу, мисалы, таксиге чыккан мен досторум деле бар эле ошол. Башына коркушту эле, эмне кылам, кандай кылам, эмне болот депчи. Аракет кылышты Аллах Таала берип атат. Мына машиналарды алып атат кайра-кайра уктарга, башкаларгачы. Ошого коркпостон аракет кылышка ар бир нерседе. Не только бияк келип иштеп калга дебем, негизи айтам да. Ишиңиздер ийгилик туугандар, каналга катталыңыздар. Дос туугандардын группалары менен деле бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйруса жакшы видеороликтер тартып берүүгө аракет кылабыз. Рахмат. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп койгомун. Дакан сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.